Эшек менен өгүз. Эшектин турмушу татаал болгону менен ага да көз арткандар чыгат экен. Эшек менен бирге жашаган өгүз бир күнү кечинде наалып кирди. Сеники жыргал, кожоюнуң эртең менен бир кап буудай артып, талаага алып барат да, жүгүңдү жерге түшүрүп, сени оттосун деп кое берет. Менин мойнума жыгачтан моюнтурук салат да, керелден кечке иштетет, чарчап, бир аз эле жайлап калсам, камчы менен сабайт. Мага кыйын болду. Эшек акырдагы кашектен чайнап, ойлоно угуп турду да: "Досум, эми мени угуп тургун. Сага чындап эле убал болду. Мен бир акыл айтайын. Эртең кожоюн алдыңа чөп салганда жебей койгун. Сени ооруп калган экен деп жумушка чекпейт", деди. Эртеси өгүздү ооруп калыптыр деп ээси аны сарайга калтырып коет. Эшек талаага буудайдын үрөөнүн жеткирген соң, аны мурдагыдай оттосун деп бош кое бербей, мойнуна камыт салып, өгүздүн ордуна сокого чекти. Соконун тиши катуу жерге такалып, эшек чирене калганда, соп камчы жонун каарып өтөт. Кечинде сарайга келгенде эшектин ырп этерге алы келбей жатып калды. Таңга жуук койгонуп, акырдагы чөпкө жутунду. Ээси эрте менен эшекти жетелеп баратканда, өгүздүн дагы эле чөп жебей ордунан турбай жатканын көрдү. Эшекке бир кап буудай артып жеткирип алып, анан керели кечке сокого салды. Кечинде сарайга бутун сүйрөп темселеп араң жетти. Уйкудан кебетеси шишип көпкөн өгүз тиги эшек досунун түрүн көрүп, эмне болгонун сурады. "Сен сураба, мен айтпайын", деди эшек кабагын түйүп. "Өзүңөн эч качан ажырагым келбейт. Кожоюнубуз аялына бул өгүз ооруп калыптыр. Этинен түшөлекте союп, базардан бөлөгүн сатып келбесем болбой калды", дегенин угуп эсим ооп калды. Эрте менен өгүз оорудан айыктым дегендей кожоюндун көзүнчө акырдагы чөптөн бурдап сугунуп жатканын көргөн эшек мыйгынан күлүп койду. Кожоюн жетелеп барып, мойнуна жыгач моюнтургун кийгизип, сокого чеккенде өгүздүн кубанганын айтпа. Өгүзүнүн айыгып кеткенине ээси да сүйүндү. Өгүз досу турмушуна ыраазы болуп, өзү да камыттан кутулуп, соко сүйрөбөй калганына эшек андан бетер сүйүндү.